Талас областынын Кара Бура районунун Аманбаев айылы номер 3 өмүрү балдар бакчасы тарбиячы Абдыманап кызы Айзат. Көркөм адабият сабагынан 3 көпөлөк жомогу. Сабактын максаттары төмөндөгүдөй. Балдар жомоктун мазмунун түшүнүшөт, аң сезимин, ой жүгүртүүсүн, байланыштуу кебин, сөз байлыктарын өнүктүрүшөт, достукка бекем болууга тарбияланышат. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү балдарым? Маанайыңар кандай? Анда эмесе чогуу маанайыбызды көтөрөбүз, Мен кандай сонунмун? Сен кандай сонунсуң? Биз кандай сонунбуз? Сиз кандай сонунсуз? Азаматсыңар. Сонун маанайда сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүн биз көркөм адабият сабагынан жомок өтөт экенбиз. Жомок эмне жөнүндө экенин билгиңер келсе, табышмакты жакшылап угуп тургула. Гүлдөн гүлгө кономун, абдан назик боломун. Бул эмне, балдар? Эң туура айтасыңар, балдар. Бул көпөлөк экен, Анда эмесе көпөлөк жөнүндө жомокко көңүл бурабыз. Бар экен, жок экен, илгери өткөн заманда 3 көпөлөк жашаптыр. Бири кыпкызыл көпөлөк экен. Дагы экинчиси сапсары экен. Ал эми үчүнчүсү апакай көпөлөк экен. Алар гүлдөн гүлгө конуп, ойноп, жыргап, кубалашып жүрүшөт экен. Бир учурда жан тыпырап баштайт. Көпөлөктөр аябай үшүп кетишет да, жүргүлө гүлдөргө барып жашынабыз дешет. Алардын алдынан эң биринчи апакай, назик лилия гүлү чыгат. Аны көрүп көпөлөктөр аябай кубанып кетишет да, Лилия, кана бизди жашырчы деп суранышат. Лилия болсо, силер көп экенсиңер да, мен бир гана ак көпөлөктү жашыра алам деп көпөлөктөрдүн маанайын түшүрөт. Анда ак көпөлөк, сен менин досторумду жашырбасаң, мен да жашырбайм. Кана жүргүлө кеттик, башка эле гүлдөргө барабыз деп көпөлөктөр сапарын улашат. Көпөлөктөр учуп отуруп, акыры кыпкызыл жуугазын гүлүнө келишет. Жакшы болбоду кызыл жуугазын, кана бизди жашырчы, биз аябай жамгырда үшүп жатабыз дешет көпөлөктөр. Жуугазын, мен өзүм деле кичинекеймин да. Мен силердин баарыңарды кантип жашырам? Мен кызыл көпөлөктү гана жашырам. Ал эми силер башка гүлдөргө баргыла деп көпөлөктөрдү капалантат. Анда кызыл көпөлөк, мен жашынбайм жалгыз, мен досторум менен кошо жашынам. Кеттик, жүргүлө кеттик, башка гүлдөргө барабыз. Бизди жашыра турган гүлдөр бар болуш керек деп досторун ээрчитип сапарын улап кетип калат. Жамгыр катуулагандан катуу жаап, көпөлөктөр аябай катуу үшүшөт. Алаңгыча алардын алдынан сапсары роза гүлү чыгат. Роза, эң сулуу гүлсүң сен. Кана бизди жашырчы, биз жамгырдан аябай үшүп кеттик деп үчөө тең жарыша розага кайрылышат. Анда гүлдөрдүн падышасы болгон роза, жок, мен бир гана сары көпөлөктү жашыра алам. Калганыңар батпайсыңар да, тикендерим да сайып алат. Роза, ушу кантип болсун? Мен кантип досторумду таштап бекинип алам сага? Болбойт андай, мен досторумдан калбайм деп сары көпөлөк дагы каршы чыгат. Биз сага да тарындык деп 3 көпөлөк үшүсө да, тоңсо да, чогуу бири-биринен бөлүнбөй, андан ары учуп кетишет. 3 көпөлөктүн бекем достугун баятан карап турган шамал аларды көрүп кубанып жардам бергиси келет да, булуттарды туш тарапка чачырата айдайт. Аңгыча күн ачылып, күн чыгат. Көпөлөктөр сүйүнүп, күнгө жылынып, түрдүү жыпар жыттуу гүлдөргө конушуп, ал эми баягы жуугазын, роза, лилия гүлдөрүнө такыр учуп барбай коюшат. Ошентип балдар, көпөлөктөр
Үч көпөлөк ынтымактуу жашап калышыптыр. Балдар, көрдүңөрбү үч көпөлөктүн достугун? Силерге жомок жактыбы, балдар? Үчөө тең канчалык суук болсо да бири-бирин таштабай коюшту, балдар? Чарчап кеттик, бир аз тынып алалы. Көпөлөк көктө көкөлөп, бийик учушту, кайрадан гүлдөргө конушту. Азаматсыңар, балдар. Кана, балдар, айткылачы, эң биринчи көпөлөктөр кайсы гүлгө жолукту? Туура, лилия гүлү. Өңү апакай болчу, Ал эми экинчи кайсы гүлгө жолукту эле? Өңү кандай эле? Туура, кызыл түстөгү жогазын болчу. Эң акырында жолуккан гүл кайсы эле? Туп-туура, тикенектүү роза. Жомокто канча көпөлөк бар эле, балдар? Туура, 3 көпөлөк. Түстөрү кандай эле, балдар? Бул жерде бар бекен? Тапкылачы. Ооба, ак, кызыл, сары. Туура таптыңар, балдар. Балдар, силер көпөлөктөрдүн ордунда болсоңор эмне кылат элеңер? Силерге ынтымактуу көпөлөктөр жактыбы же гүлдөр жактыбы? Мага сүрөтүн тартып жөнөткүлө, Азаматсыңар, балдар. Эң жакшы катыштыңар бүгүн сабакка. Көпөлөктөрдөй болуп, ынтымакта досторуңар менен урушпагыла. Эмки сабактан көрүшкөнчө, балдар, саламатта калгыла.